Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Нуржан Шайылдабекова Бириккен Улуттар Уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары боюнча атайын баяндамачысы Хеба Хаграс менен жолугушту. Анда майып адамдардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу тууралуу сөз болду. Негизи демократиялык коомдо ар бир жарандын үнүн угуу өтө маанилүү. Андыктан майыптыгы бар адамдар үчүн инклюзивдүүлүк, жеткиликтүүлүк, шайлоо жана шайлануу мүмкүнчүлүгү, ошондой эле өлкөнүн коомдук саясий турмушуна толук кандуу катышуу маселелери Кыргызстанда жолго коюлган. Буга көрүлгөн чаралар дагы тиешелүү мыйзамдар жетиштүү. Жолугушууда майып адамдардын күч кубатын көтөрүү, маалыматтык жана жарандык билим берүүнүн жаңы форматтарын пайдалануу менен маалымдуулукту жакшыртуу боюнча бир катар сунуш пикирлер айтылды. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн шайлоо участкаларынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча иштерди улантуу керектиги белгиленди. Шайлоо укуктарын өркүндөтүү үчүн бир топ өзүбүздүн мыйзамдарга жана эл аралык жанагы ратификациядан өткөн эл аралык пакттар бар. Ошолордун негизинде жана өзүбүздүн конституцияга таянып мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоо укуктарын коргоп өркүндөтүп келебиз. Ал боюнча дагы айта кетсем, ошол шайлоо участкалары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жеткиликтүү. Алар ошол шайлоо участкасына барып добуш берем десе, аларга кандай шарттар түзүлгөн, пандустар барбы, толук кандуу ошол шайлоо укуктарын коргоого ушундай иш алып барып, ушундай аракеттер жүргүзүлүп келет.